Саламатсыңарбы 5-класстын окуучулары. Бүгүн силер менен кайрадан кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе бүгүнкү темабыз этиштин жакталышы деп аталат. Бүгүнкү сабакта этиштин жакталышы жөнүндө маалымат алабыз. Этиштин жекелик жана көптүк санда жакталышын салыштырып айырмалайбыз. Этиш жөнүндө билимди тереңдетүү менен бирге жакталышын тексттер аркылуу үйрөнөбүз. Эми балдар экрандагы сүрөттү карагыла. Бул жерде 3 сүрөт берилген. Биз бул сүрөттөр менен этиш сөз түркүмүн бир сыйра кайталап эсибизге салып алабыз. Биринчи сүрөттө мен китеп окуп жатам. Экинчи сүрөттө Айбек сабакка даярданууда. Үчүнчү сүрөттө мен апам менен оюн ойноп жатамын. Бул жерде бардык сүрөттөрдө адамдын кыймыл аракетин билдирип бизге этиш сөз түркүмүн түшүндүрө алды. Этиштин грамматикалык белгилерине карасак балдар, этиштин лексикалык белгиси заттын кыймыл аракетин алабалын билдирет. Ал эми морфологиялык белгиси жак жана чак ыңгай мамиле категориялары боюнча өзгөрөт. Синтаксистик кызматы боюнча этиштер сүйлөмдө баяндоочтук, бышыктоочтук кызмат аткарат. Этиш жекелик жана көптүк санга бөлүнөт балдар. Этиштин жак сан боюнча өзгөрүшү жакталыш деп аталат. Ал эми этиштин зататоочко улануучу жак мүчөлөрү этишке улана берет. Этиштин жакталышы боюнча карай кетсек, этиш жекелик санда толук түрү биринчи жакта мын, экинчи жакта сың, экинчи жактын сылык түрүндө сыз, ал эми үчүнчү жакта т мүчөсү менен берилет. Мисалы балдар, биринчи жакта толук түрүндө мен барамын, экинчи жакта толук түрүндө сен барасың, экинчи жактын сылык түрүндө сиз барасыз, үчүнчү жакта толук түрүндө барат деген сөздөр менен белгилеп алдык. Эми этиштин жакталышы жекелик санда толук эмес түрүн карап көрөлү. Биринчи жак м, экинчи жак ың, экинчи жактын сылык түрүндө ыңыз, үчүнчү жакта эч нерсе берилбейт балдар, себеби бул толук эмес түрү деп аталат. Эми биринчи жакта мисал келтирели. Толук эмес түрү мен барам, экинчи жакта толук эмес түрү сен барсаң, экинчи жактын сылык түрүндө сиз барсаңыз. Этиштин көптүк санда жакталышы толук түрүн карайбыз. Биринчи жак біз, экинчи жак сыңар, экинчи жактын сылык түрүндө сыздар деген мүчө менен айтылат. Үчүнчү жактын мүчөсү т мүчөсү. Эми толук түрүнө мисал келтиребиз балдар. Биринчи жакта толук түрү биз барабыз, экинчи жакта көптүк сандын толук түрүндө силер барасыңар, экинчи жактын сылык түрү көптүк түрдө сиздер барасыздар, үчүнчү жакта толук түрүндө алар барышат. Эми балдар көптүк сандын толук эмес түрүн карап көрөлү. Биринчи жак к мүчөсү, экинчи жак ыңар мүчөсү, экинчи жактын сылык түрү ыңыздар мүчөсү, үчүнчү жакта дагы толук эмес түрүндө берилбейт. Мисалы, биринчи жактын толук түрүнө мисал келтирсек, биз бардык. Мисалы, биринчи жактын толук эмес түрүнө мисал келтирсек, биринчи жак биз бардык, экинчи жак силер барсаңар, экинчи жактын сылык түрү сиздер барсаңыздар. Көптүк санда толук эмес түрүндө үчүнчү жакка берилбейт. Эми балдар класстерге көңүл бурабыз. Өзүңдү текшер деген. Биз этиштен эмнелерди ала алабыз? Бул тема боюнча биз изденебиз, угабыз, көрөбүз, талдайбыз, ойлонобуз, жазабыз, окуйбуз жана аткарабыз балдар. Эми бул жердеги сүрөткө көңүл бурабыз. Мен 9 коргол ойноймун. Бул жерде мен 9 коргол ойноймун деген сүйлөмдө биринчи жактын толук түрү кезикти. Эми биз 9 коргол оюнун мыкты ойнойбуз. Бул сүйлөмдө дагы балдар биринчи жактын көптүк түрү толук түрүнө мисал болду. Ойнойбуз деген сөз. Эми балдар мен силерге тапшырма берем. Биз бактылуу жашай. Бул жерде көп чекиттин ордуна силер жак мүчөлөрдү улап, тууралап жазасыңар.
биз бактылуу жашай. Мен бардык сабагымды даярда. Сиз качан келди? Силер кече келген. Атам жумушуна бара. Апам менен үйдө кала. Эми балдар, бул жердеги көп чекиттин ордуна жак мүчөлөрдү улап, тууралап жазат экенбиз, балдар. Анда эмесе мен өзүм койгон мүчөлөрдү силерге окуп көрсөтүп берейин. Биз бактылуу жашайбыз. Мен бардык сабагымды даярдадым. Сиз качан келдиңиз? Силер кече келгенсиңер. Атам жумушуна барат. Апам менен үйдө калат. Балдар, бул жерден силер жак мүчөлөрдүн уланышын көрдүңөр. Эми экинчи тапшырманы карайлы. Экинчи тапшырмабыз бул жерде Кыргызстандын картасы менен желеги берилген. Айланасында корго деген сөздөргө биз жак мүчөлөрдү улап жазышыбыз керек, балдар. Мисалы, жак мүчөлөрдү улап жазып көрөлү. Мен коргоймун, сен коргойсуң, сиз коргойсуз, ал коргойт, алар коргошот. Көптүк түрүн карасак, балдар, биз коргойбуз, силер коргойсуңар, сиздер коргойсуздар жана алар коргошот деген жак мүчөлөрдү улап, тууралап жазып алдык. Үчүнчү тапшырмага көңүл буралы. Балдар, биздин жак мүчөлүү сөздөрүбүз бардык жерде кезигет. Жана ошондой эле мекенди сүйүү, патриоттук ырларындагы окуп жүрсөңөр керек, аларда дагы көптөгөн жак мүчөлөр кезигип жүрөт. Мисалы, мен силерге бир ырды окуп берсем. Мекен ыры. Мен кызымын сени сактаган, эрдиктерге өзүн таптаган, четте туруп чепке бек болуп, сага берген антты аткарам. Мекеним Алатоону бек сактайбыз, эч качан эл үмүтүн биз сатпайбыз. Көтөрүп элдин жүгүн эрдик менен, кыргыздын ишенимин биз актайбыз. Көрдүңөрбү, балдар? Бул жерде жак мүчөлөрдү кезиктирдик, балдар. Мисалы, сага берген антты аткарам. Демек, бул жерде аткарам. Мен аткарам. Биринчи жакта айтылып жатат. Жана ошондой эле бек сактайбыз. Биз бек сактайбыз. Бул дагы биринчи жактын көптүк түрүндө аткарылды. Экинчиде дагы биз сатпайбыз. Бул дагы биринчи жактын көптүк түрүндө. Жана ошондой эле актайбыз. Бул жерде дагы биринчи жактын көптүк түрүндөгү сөзүбүз кезикти. Төртүнчү тапшырманы карасак, бул жерде силер көптүк түрүн, жак мүчөлөрдү өзүнчө бөлүп жазабыз, жекелик түрүн өзүнчө дептерибизге бөлүп жазып алабыз, балдар. Ырдайбыз, ырдайсыз, алсаң, барамын, барам, көрөсүң, көрсөң, жүрүңүз, жүрүңүздөр, бийлейт, окуңуз, бассаң, бассаңыз. Бул жерде бир нече жак мүчөлөр уланган сөздөр берилди силерге. Эми жогоруда айтып өткөндөй, кыргыз тили дептерибизге жекелик түрүн өзүнчө, көптүк түрүн өзүнчө бөлүп жазып алабыз. Мен өзүмдүн жазганымды силерге көргөзсөм. Мисалы, жекелик толук түрү. Барамын, көрөсүң, ырдайбыз, ырдайсыз, жүрүңүз, окуңуз, бассаңыз. Эми жекелик санды карайлы. Толук эмес түрү берилип жатат. Барам, көрсөң, бассаң, бийлейт деген. Эми, балдар, көптүк сандагы толук түрүн карасак, бул жерде эки эле сөз берилиптир. Ырдайбыз, жүрүңүздөр. Бул жерде көптүк сандагы биринчи жактын толук түрү берилди. Эми, балдар, кийинки тапшырмабызда карайбыз. Бул жерде жак мүчөлөр берилген. Буларга улап биз сөз табышыбыз керек. Мын, мун, мин, мүн. Быз, буз, биз, буз деген мүчөлөрдү улап жазабыз. Мисалы, мын деген мүчөгө барамын, мун деген мүчөгө боломун, мин деген мүчөгө келемин, ал эми мүн деген мүчөгө көрөмүн. Бул жерде жалаң жекелик сандагы сөздөр кезикти. Эми көптүк сандагы мүчөлөрдү карайбыз. Быз, барабыз, буз, болобуз, биз, келебиз, буз, көрөбүз. Бул жерде биринчи жактын көптүк түрүндөгү мүчөлөрүбүздү тууралап алдык. Эми, балдар, силер бүгүнкү сабактан эмнелерди билип алдыңар? Этиштин жакталышы жөнүндө маалымат ала алдыңар деп ойлойм. Этиштин жекелик жана көптүк санда жакталышын салыштырдык жана айырмалап алдык. Этиштин жакталышын тексттер аркылуу үйрөнүп алдык. Эми силерге сабактын жыйынтыгында, балдар, үй тапшырма берем. Үйгө тапшырма өз алдыңарча жаз керемети деген теманын алкагында ой толгоо түзөсүңөр. Жана дагы албетте текстиңерде бүгүнкү темага
байланыштуу сөздөр кезигет деген ойдомун. Сабактын жыйынтыгында мен Сулайман Ырысбаевдин бир белгилүү сөзү менен жыйынтыктап силерге көргөзгүм келип турат. Ийгиликке билим менен жетесиң, билим менен тагдырыңды чечесиң. Демек балдар, биз талыкпай билим алышыбыз керек. Ошондо гана көптөгөн ийгиликке жетет экенбиз. Эгер бүгүнкү теманы толук түшүнө алсаңар, анда мен өтө кубанычта болом. Саламатта калгыла.